Саламатсыздарбы? Акырындан кошула бериңиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен диагностикаларды жасайбыз. Ал эмес сабактарыбыз дагы кошумча жүргүзүлөт. Мен угулуп жатамбы? Эгерде мен угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп кетсеңиздер, сиздерден сураныч. Мен сизди күтүп жатам дейт. Саламатсызбы? Мен угулуп жатамбы? Плюс белгилерин комментарийге коюп кетсеңиздер. Аябай күтүп турган элем дейт. Мен абдан кубанычтамын. Айзада Төрөбек, Айчүрөк Жолдошова плюс белгилерин коюп жатышат. Угулуп жатыптырмын, анда жакшы. Рахмат. Диагностика керек болуп жатат дейт. Да, кичине бир аз кошулушсун, анан баштайлы. Ким каяктан кошулуп жатат, кандай максаттарыңыздар бар, жаза кетсеңиздер. Мага болгон суроолордон жазсаңыздар болот. Убакыттын жетишинче жооп берип. Азаматсыздар, плюс белгилерин коюп жатышат. Төшөк Москва дейт. Азаматсыздар, рахмат, разымын. Бишкектен. Соколов, Токмоктон дейт. Рахмат. Нарын облусу, Кучкур районунан, Оштон. Оштон. Сонун. Ош жан дүйнө тынчтыгын табуу. Сонун. Рахмат. Сонун жаза бериңиздер. Рахмат. Вы всегда красивая дейт. Рахмат. Менден эмнени көрүп жаткан болсоңуздар, бул негизи сиздердин өзүңүздөрдөгү программада. Эгерде мени жактырбай жаткан болсоңуздар, же сынап жаткан болсоңуздар, ал өзүңүздөргө ошондой мамиле кылган болосуздар. Эгерде менден жакшы жактарды көрүп жатсаңыздар, анда өзүңүздөрдөн ошол жакшы нерселерди көрүп жаткан болосуздар. Ошондуктан дайыма бирөөдөн кандай нерсени көргөндө ошону өзүбүздөн иштөөгө аракет кылышыбыз керек. Страхтардан арылуу дейт. Рахмат. Азаматсыздар. Келиңиздер, анда акырындан баштай берели. Биз негизинен мен сиздерге айта кетейин. Рахмат, кандайсыздар? Рахмат. Бардык нерсе энергиядан көз каранды. Энергиядан тура. Биз канчалык энергиябызды туура жака жумшаганды билсек, демек биздин жашообузда бардыгы биз каалагандай болот экен. Бирок тилекке каршы биз ошол энергияны туура жака жумшаганды билбейбиз. Эмне үчүн? Анткени биз жашообузду 100% башкара албайбыз. Биз жашообуздун болгону жакында мен атайын опрос жүргүзгөмүн. Биз жашообузду канчалык пайызда башкара алабыз? 95 же 5 дегенде 95 деп айтышты. Жок, биз жашообуздун болгону 5 гана процентин башкарабыз. 95% биздин ичибиздеги, жан дүйнөбүздөгү программалар, ата тектен келген программа жана биздин мээбиздеги жазылган программалар башкарат. Биздин энергиябыз каяка кеткенин ошол жактан билсек болот. Ошондуктан көпчүлүгүбүз диагностикага муктажбыз. Эмнеге? Анткени 95% башкарып жаткан программа эмне үчүн ошол жака кетип атат? Эмне үчүн энергия биз каалаган максаттарга кетпей атат? Эмне үчүн биз каалагандай жашай албай атабыз? Аны биздин жан дүйнөбүздөгү программаларды билсек болот. Диагностиканын жардамы менен. Бизге билбеген көптөгөн нерселер бар. Рахмат. Сиздин видеолоруңузду көрүп, сонун өзгөрүлдүм. Рахмат, сизге атаман кечирим сурап, өзүмө келдим дейт. Рахмат. Сонун, чындыгында. Көрдүңүздөрбү, биз өзүбүздүн энергиябызды, биздин трансформация курсубуз бар. Ал жакта энергия кайсы жака кетип жатканы жөнүндө толук негиз, жашоонун негизи жөнүндө ал курс. Именно ошол трансформация курсундагы жашоонун негизи жөнүндө атайын Академия мастера сборов деп Россиядагы академия буга окшогон карточканы чыгарган. Ушул карточканын жардамы менен биз диагностика кылып,
эмнеден биз аксап атабыз жашоодо, энергиябыз каяка кетип атат, эмне үчүн биз каалаган нерсе биздин жашообузда болбой жатканын билсек болот. Мен сиздерге диагностиканы тез жасаш үчүн ошол карточканын жардамы менен жасайм. Эгерде сиздер жандуу жолугушууларга келип же жандуу разборлорго келсеңиздер, ал жакта фигуранын жардамы менен жасалат. Кванттык поленин, бирок бул жерде дагы кванттык поленин жардамы менен жасалат, жана жандуу поледе дагы кванттык поленин жардамы менен жасалат. Ар бир адамдын өзүнүн кванттык полеси бар. Диагностика жасаганда биз дайыма кванттык полебизди ачып беребиз. Мисалы, сиздер азыр мага диагностикага келген болсоңуздар, мага кванттык полеңиздерди ачасыздар. Мындайча ниет кылдыкпы, болду. Биздин уже полебиз ачык, информация ачык. И ошол информациянын негизинен мен карточканы ачам да себебин билебиз да. Мындайча айтканда мен өзүм деле билбейм кимдин кандай проблемасы бар экенин, кимдин кандай тоскоолдуктары бар экенин. Карточканын жардамы менен, кванттык поленин жардамы менен биз билсек болот. Энергиябыздын каяка кетип жатканын. Түшүндүңүздөрбү? Келиңиздер, анда баштайлы. Диагностика деп жазыңыздар. Диагностика деп жазган адамга ниет кылабыз барыбыз тең. Диагностикага туш болоюн деп. Бүгүн бирөө жазды. Сиз ошончо адамдын баарына диагностика жасап үлгүрө аласызбы деп. Чындыгында диагностика каалагандар аябай көп. Жүздөгөн адамдар диагностика каалашат. Тем более акысыз болуп атат, мүмкүнчүлүк болуп атат. Мен жумасына бир жолу чыгып сиздерге диагностика жасап турууну чечтим. Буюрса мындан ары диагностика тез болот. Жана диагностиканын жардамы менен дагы көптөгөн трансформацияларды алса болот. Биз азыр ниет кылабыз. Кимге керек болсо диагностика жашоосунда жана ошол адамдын диагностикасынын жардамы менен башкалар дагы инсайт алганга жардам бере турган адамдын чыгышына ниет кылабыз. Ниет кылуу да, ниет кылуу, орусча айтканда намерение да. Мисалы, биз үйдөн чыгып магазинге кеттабыз. Продуктовойго биз продукт алыш үчүн барабыз. Бул жакты уже настрой кылабыз, туурабы? Мисалы, биз продуктовый магазинге кийим алыш үчүн барбайбыз. Кийим алыш үчүн продуктовый магазинге барсак эмне болот? Сөзсүз түрдө биз өзүбүзгө сюрприз болот да биз үчүнчү. Мен бияка эмне үчүн келдим дегенчи. Мен кийим алышым керек деген. Ошол сыяктуу эле сиздер дагы бул жака эмне максат менен келсеңиздер, ошол максатты алып кеткенге аракет кылыңыздар. Хорошо? Ниет кылыңыздар. Азаматсыздар. Келиңиздер, анда диагностика деп жазгандарды тандайлы. Көбүнчө бул жерде кандай тандалат? Мен эч кимге карабайм. Тааныш, жакын дегендер болбойт бул жерде. Азаматсыз. Ниет кылдым дейт. Сабак сакталабы дейт, сакталат, ооба. Буюрса сакталат. Махаба 418. Махаба 418. Мен жакшылап окуп жатамбы, айтып койсоңуздар? Кокустан угулбай калып. Махаба 418. Рахмат. Махаба 418 чыкпай жатасыз түз эфирге. Саламатсызбы? Атыңызды айтып, аттан чыгып атканыңыздан максаттарыңызды айтып кетсеңиз. Саламатсызбы? Махаббат болот. Мен Балыкчы шаарынан чыгып атам. Бир
Случайно көрүп калдым да сизди жаңы элечи недавно эле. Ушул бир ишти баштап аягына чыга албай, шайым жок болуп эле түшүнбөй атам да эмнеге андай болуп атат. Баштаган иштин этегине чыкпайсыз, а? Ата энеңиз барбы? Апаңыз менен атаңыздын мамилеси кандай эле бири-бири менен? Ошонун баары тең аягына чыкпай калды да баарычы. Атаңыз менен апаңыздын мамилеси бири-бири менен кандай эле? Азыр деле уруша беришет. Бар эми конфликттер. Интернетиңиз жакшы болбой атат окшойт. Өзү негизи мындай болот. Үзүлүп атасыз. Сиз үзүлүп атасыз. Мен мындай деп айтып кеттим. Көп адамдарда ушундай бар да. Жумушту башташат, бир нерсе баштап келди, анан кийин этегине чыкпай калышат. Процесс менен токтоп калат да. Биз ата апа деп көп колдонобуз бул методикада. Эмне үчүн? Анткени биз жарымыбыз атанын энергиясынан, жарымыбыз апанын энергиясынан турабыз. Жумушту баштаганда процесс жумуш убагы бул апанын энергиясын колдонуп биз жумушту жүргүзөбүз. Атанын энергиясын колдонуп, оң тараптагы энергияны колдонуп биз жумушту этегине чыгарабыз. Ата мындайча результат да. Эгерде сиздин апаңызга болгон нааразычылыктарыңыз, претензияларыңыз, күнөөлүү сезимдер, ушул сыяктуу көптөгөн нерселер болгон болсо, анда сиз жумушуңузду жакшы жүргүзө албайсыз и результатка дагы жетпейсиз. Результат атада. Результатка биз атанын энергиясы менен жеткендиктен, эгерде сиз атаңызга дагы сиздин көптөгөн претензияларыңыз, капачылыктарыңыз, же атам менен апам урушканда, атам мынтет, апам мындай кылып кордойт, же мындай деп көп апаларыбызга болушабыз да, бизчи апабызга спасатель боло алабыз. Ошол убакта дагы биз жумушубузду, энергиябызды мындайча жана башында айтып калдык, биз энергиябызды туура эмес жака жумшайбыз. Кичинекей кезибизден экөөнүн жасаган, бири-бирине жасалган мамилелерин көрөбүз дагы. Ата менен апа урушуп атканда биз аларды эч качан жаман көрбөйбүз. Биз өзүбүздү кабыл албай баштайбыз. Ата менен апам урушуп атат, мен жаман турбаймынбы, мен айман, мен күнөөлүүмүн, ушу биздин айыбыздан урушуп атат деп биз балдар өзүбүздү кабыл албай калабыз да. И ошо менен эле анан чоңоюп калабыз да, жашоодо анан кийин кыймылыбызды туура эмес жака, энергиябызды туура эмес жака жумшап, дагы деле апам мынтчу эле, атам мынтчу эле, апам байкуш мынтчу эле, атам мынтчу эле, атам мынтип айтып сөз айтчу эле деп эле фокусубуз ошол жакта эле калып калат да, энергияны дагы ошол жака жумшай беребиз. Ошондуктан биз ошол ата энебиздин бири-бирине болгон мамилесиндеги ата энебиз бири-бирин жакшы көрөт. Жакшы көрүшөт, жакшы көргөн үчүн ушулакка чейин чогуу жашап келатышат. Эгерде экөө бири-бирин жакшы көрбөсө, эмне үчүн жашамак эмес? Просто алар бири-бирин мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм, мен сени сыйлайм деген сөздү айта алышпайт да, анан бири-бири менен уруша беришет да. Сүйүүнү сыртка чыгарбасаң, ал агрессия менен чыгат. Сүйүү ичиңде айлана берип, агрессия айланганда анан уруш менен чыгат да. Ошо болгон эле экөө мындайча бири-бирин сүйүп аткан момент болот да. Ошон үчүн биз ата менен апага спасатель болушубуз керек. Келиңиз эми сиздин сурооңуз болуп атат да, мисалы, аны мен көрүп атам да, көрүп атканда мен кандай реакция кылышым керек да? Постоянно жим болуп аткан жака эме кылам да, реакция кылам да, мисалычы. Я не делю да, мисалы экөөнүчү бул мындай тине депчи, бирок экөөнүн эле уруша бергени мага жакпайт да. Анан мен минте берем да. Бул мама мынтип койсо, папам тигинтип койсо деп эле экөө кимиси утулуп баратса, ошого поддержка кылып мама сүйлөй берем же папама сүйлөй берем да. Я вот без реакции кандай кылсам болот, мисалы, как не обращать внимания. Мисалы, сенин өзүңдүн балдарың бар? Ооба, 4 балдарың барбы? Балдарың бар. Мисалы, жолдошуң экөөңөр урушуп атасыңар же бир нерсени талкуулап эле, анан көп эле жолдош менен көп эле мындай талаш болот да бир нерсени. Анан экөөңөр талашып аткан моментте балаңар силер мынтпейсиңерби, анан силер тигинтпейсиңерби десе, сага жакпайт да. Ошол сыяктуу эле биз ата энебизге кирише албайбыз.
Анткени алар чоң, биз кичинекейбиз. Ата энелер өздөрү чечишет. Эмне кылат? Мисалы сен өзүңдүн жолдошуң менен бир нерсени талкуулап чечише албайсың, балаң унутпайсыңар деп койсо, сен ал балаңдын сөзүн унутпайсың. Кой балам, сен өзүң эле ордуң менен отура бер. Сен кичинекейсиң дейбиз көбүнчө балдарга, биз ошентип айтабыз го. Сен кичинекейсиң, биздин сөзгө киришпе. Ошол сыяктуу эле биз ата энебиздин сөзүнө кирише албайбыз. Аларды сактай албайбыз, аларга жардам да бере албайбыз. Ата энебиз бири-бири менен ызы чуу болот дагы, жанагы ичиндеги агрессияларды полностью эмоция менен чыгарат да, анысы чыккандан кийин все муздайт. Анан наоборот, кайра эле бири-бири менен жакшынакай эле мамиледе болуп калат да. Биз вообще киришпешибиз керек. Мушташып атабы, там урушуп атабы, өкөмдөштүктө бири-бирин сүйүшүп аткан моментте вообще киришпеш керек. Ата энеге киришпеш керек. Биздин көп катачылыктарыбыз бар. Ата энеге энергиябызды кетире беребиз, деп болуша беребиз, сөздөрүнө киришебиз, жасап аткан жумуштарына киришебиз, айтып аткан сөздөрүнө киришебиз. Тигинтип койдуң, мынтип койдуң, мынтип эле койсоңуз болмок, анан тигинтип эле койсоңуз болмок деп эле биз туура эмес кылабыз да. Ата энебиз көпчүлүк айтып, биз азыр көп момент айтып атпайбызбы? Ата энебизди биз сактай албайбыз, ата энебизге эчтеке кыла албайбыз депчи. Бул именно ошондой моменттерде, бул биздин курсубузда бар, жан дүйнөнүн бүтүндүгү деген. Ата энебиз, мисалы, апабыз өзүнүн балалыктан келген наразычылыктарын турмушка чыгат да, күйөөсүнө айтып баштайт. Мисалы, апасына айта албаган сөздөрдү күйөөсүнө айтып баштайт. Атабыз дагы балалыктагы ата энесине айта албаган сөздөрүн үйлөнөт дагы аялына айтып баштайт. Мындайча айтканда бири-бирин толукташат да аларчы. Анан андан ашканын анан балдарына берет. Биз аны түшүнбөйбүз да алар жөнүндөчү. Анан эле биз энергиябызды алдыга, балдарыбызга, жолдошубузга, максаттарыбызга кетиргендин ордуна ата энебизге кетире беребиз да. Биз ата энебизге вообще, мисалы, ата энебиз килейген этаж үй болсо, биз кичинекей эле бир зданиянын кичинекей эле бир комната эле үйбүз да. Ошондой сыяктуу эле биздин энергиябыз аябай аз, ата энебизге караганда биздики жетпейт. Ата энебиз 1 тонна болсо, биздики 1 килограмм деп койсом болот да. Биз ата энебизге вообще жардам бере албайбыз. Биз ата энебизге кандай кылып кайрылабыз? Бир гана ыраазычылык менен кайрылабыз. Ошондон алардан биз неме алабыз, энергия алабыз. Реакция кылбаш керек вообще алыбыздын жетишинче, хорошо? Ошондуктан апага атага ыраазычылык айтабыз и өзүбүздүн фокусубузду балдарыбызга, жолдошубузга, ошолор жака, мисалы, жолдошубуз менен бир нерсени кеңешип, тигил жолдошубузду да үйрөтө албайбыз, анткени жолдошубуз да бизден жогору турат. Үйрөткүбүз келсе, ошол ата энебизге айткан нерсени балдарыбызга айтышыбыз керек. Үйрөткүбүз келе турган нерсеничи өзгөртөбүз десек, балдарыбыз өзгөрсөк болот. Ата энебизди биз эч качан өзгөртө албайт экенбиз да. Түшүндүңүзбү? Карточка менен дагы бир карап кое берейин. Ошол трансформация курсунда 10 основ деп, бул жашоонун негизи да, основа основ деп коет. Ошол боюнча атайын карточканы чыгарышкан. Оңой. Мисалы, мен азыр жашоомдо бир нерсе оң келбей жатат, эмне болуп атат, эмне үчүн мен результатка жетпей атам дегенде, ошол карточканын жардамы менен билсек болот да. Ниет кылыңыз. Мен эмне үчүн результатка жетпей жатам? Эгерде результатка жеткен болсоңуз, эмне аласыз? Бактылуулук. Бактылуулук, А так бактылуу эмесмин деп ойлойсузбу? Бактылуумун, бирок эмоцияга дейм, эмоция. Туурасы эмоция. Кандай эмоция аласыз? Что я добилась, что я сделала депчи. До конца. Кандай Я личность. Кандай эмоция? Кандай? То есть өзүңүздү баалайсыз. Азамат, мен азаматмын, жеттим результатка. Оцениваете, да, себя? Хорошо. Эгерде жетпесеңиз результатка? Ошондой болуп атат, ошол үчүн мисалы депрессияда болуп калам да. Мисалы 6 жумуш болду. Жетпегенде алдым, я өзүмдү урушуп баштайм да. Аны эмне баштадым, бүтүрбөгөндөн кийин мындай өзүмдү кандай десем, бир личностьти көрө албай калам да. Капаланам. Мен азыр айта берсем, ушунчалык көп нерсе менен иштешиңиз керек экен. Азыр өзүңүздү оценивать этип атпайсызбы? Бул дагы баладан келген, ата энеден келген тарбияда
мисалы жумушту үйдө ата энеңиз бир жумушту берет да. Мен адамдар сүйлөп атканда эле уже адамдар менен иштеген үчүн билесиз да, эмнеде кеп эмнеде экенинчи. Ата энеңиз сизге жумушту берет, анан кийин жанагы жумушту жакшы жасабай койсо, ата эне оценивать этет. Жумушту бүтүргөндө биздин ата энебиз эмне болгон? Баарыбыздын деген ата энебиз Советтер Союзунун ата энеси да. Адамдар алар мына жумушту жасап кой дейт. Ал жумушту жасасаң дагы, келет дагы, мына жери мынтиш керек болчу, мына жери мынтиш керек болчу, мынтиш керек болчу. Мындай. Ой, молодец, сонун кылып жасапсың дебейт да, аны оценивать эте беришкен да. Же такыр жасабай койсоң, анда сен адам болбойсуң, сен мынткенсиң, сен тигиндейсиң дейт да. Биздин азыр өзүбүздү оценивать этип, өзүбүздү баалай бергенибиз бул ошол бала чактан келген да. Ошондогу келген программа. Ата энеңиз сизге көп претензия койгон, дагы деле өзүбүзгө ошондо претензия кыла беребиз да, анан энергия да ошо претензияга көп кетип калат да. Эгерде жасаган жоксузбу жумушту, значит мен жасагым келген жок. Өзүбүзгө уруксат беришибиз керек. Все, отпускать этишибиз керек да, кой беришибиз керек. Жок, мен ошону жасашым керек деп жабышып алып отура беребиз и до конца чыкпайбыз. Анан болгон энергияны эле претензия кылып эле мен ушуну жасай алган жокмун, колуман келген жок, мен муну эмнеге алдым деп өзүбүздү депрессияга түшүрүп, урушкан сайын энергия ошол жака негативге аябай көп энергия сарпталат да. Мисалы дагы экинчисин баштаган жоксуңбу? Значит, мага бул нерсе жакпайт деп мындай. Эмне үчүн жаккан жок? Мен бул нерсени эмне үчүн жасап атам? Сиз азыр айтып атпайсызбы? Бактылуулук үчүн, жакшы эмоциялар үчүн депчи. Өзүмдүн рахатым үчүн жасашым керек да. Мисалы, бир нерсени байкасаңыз, ушундай рахат ала турган нерсени биз оңой эле бүтүрүп салабыз. Өзүбүздү баалай турган нерсени вообще бүтүрө албайбыз, баштай да албайбыз. Ошон үчүн рахат алганды үйрөнүшүбүз керек. Так, сиздики скорее всего атаңыз же апаңыз ушундай результат бир нерсени баштап өтегене чыкпашы мүмкүн, а? Ким ошондой? Папам. Атаңызга благодарность. Папамдыкы. Ким? Мен анысын деле байкап атырмын да. Ошону айтам. Аны билбейт экенмин ушу. Байкап атырмын чында. Өтегене чыкпайт деппи? Сиз атаңызга 50 сизге тапшырма. Атаңызга 50 ыраазычылык жазасыз, жана ошону дайыма окуп чыгасыз. Жазыңызбы? Күндө окуйсуз. Атама буга ыраазымын, тиге ыраазымын, атанын жакшы жактарын эстеңиз. Бала чактан эркелеткен, көтөргөн, тиги оюнчукту алып берген, мен атама менин мисалы көзүм окшош, басканым окшош, сүйлөгөнүм окшош деген сыяктуу 50 ыраазычылыкты жазып туруп, атага именно ыраазычылык керек экенин айттык го жана башында. Результат бул атанын энергиясы менен биз результатка жетебиз деп. Сиздин именно атага болгон ыраазычылыгыңыз азыраак экен да, жетишпейт экен. Атанын энергиясы жетишпейт экен. Биз канчалык атага, энеге ыраазы болсок, именно ыраазы десе эле ыраазымын деп эле сөз менен айта бербей, вот жан дүйнөдөн чыгарып, эмнесине ыраазымын, кандай ыраазымын деп прям эстеп туруп ыраазычылыкты жазып туруп анан кийин ошол нерсени кайталап жан дүйнөбүз менен чыгарып айтсак, жан дүйнөдөн чыгарып, ошондо анан энергия аласыз атадан. Себеби бизге жана апам айтчу деп атпайсыңарбы? Бала эч качан атасын жаман көрбөйт, апасын жаман көрбөйт. Анан ата эне бири-бирин атаң мындай, апаң мындай, атаң мындай, апаң мындай деп атып эле биздин мээбиз полностью ошол жакта болуп калат да, фокусубуз. Хорошо? Сизге тапшырма жазыңыз атаңызга, айтыңыз, атанын ошол убакта атадан энергия алып атканын. Мен акысы атабыз жок болсочу дейт. Атабыз жок болсо да атабыздын энергиясын алсак болот. Кванттык полен жардамы менен. Ниет кылып, мен атамдын энергиясын алайын деп ыраазычылык айтып атканда, оң тараптан ысып аткан, оң тарабыңыздын ысып аткан, оң тараптагы дененин оң тарабы полный баштын жарымынан эсептеп караганда, оң тараптан энергиянын келип атканын сезишиңиз керек. Хорошо? Менин акысыз сабактарымды карасаңыз болот. Дальше эгерде кааласаңыз трансформация курсуна келип катышсаңыз болот. Ал жакта кеңири маалымат берилген, бирок сизге тапшырма азыр ушул 50 ыраазычылыкты жазыңыз. Хорошо? Рахмат сизге. Ыраазымын, махабат. Жардам бердиңиз. Көрдүңүзбү? Атыңызды ата энеңиз бекеринен махабат деп койгон эмес. Сиз алардын махабатынан жаралгансыз, ошон үчүн махабат деп койгон атыңызды. Түшүндүңүзбү? Буюрса сизге баары жакшы болот. Рахмат, ыраазымын.
Кана дагы жазыңыздарчы. Жазгандардан тандай берели болбосо. Диагностика. Эфир сакталат. Иннадан окугансызбы дейт ооба. Иннадан окуганмын. Терең дем алып, демибизди чыгарып отурабыз. Төшөк Москва томага жагып атат. Төшөк Москва диагностика каалайсызбы? Москвада да төшөк тигишет экен да. Сонун азаматсыздар. Жакшы сөз жан эргитет деп кыргызда чындыгында бекер айтылган эмес. Диагностика. Келиңиздер, бул жакта бирөө чыгып атат. Сахарный диабет болуп калдым, 18 жаштамын дейт. Эмне үчүн 18 жашыңызда сахарный диабет болуп калдыңыз, көрөлүчү? Сизди чакырдым, сахарный диабет болгон 18 жаштагы кыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүздү көрсөтүңүз, сулуу кыз. Мен 18 жаштамын. 2 жыл мурун сахарный диабет болуп калгам да, атым Калима. Калима. Ким? Атыңыз ким? Калима, 18 жаштасызга канча батасыз? Сахарный диабет болуп калдыңыз, Азаматсыз, молодец. Азыркы жаштарды көрүп мен ушунчалык сыймыктанам, ушунчалык көрүп, изденип, азаматсыздар. Ойлонуп аткам да, негизи атам каза болгондон кийин ам болуп калдым да, мен сахарный диабетчи. Атам каза болгондо мен 9-классты бүттүм да. Ойлонуп атам да, ошол өзүмдү карабагандан болуп атабы, же атамды ойлонуп атып сахар болдумбу деп, мындай кыжаалат болуп атам да, эмне үчүн депчи. Атаңыздын өтүп кеткенине кандай реакция кылгансыз? Сезим жок болуп калган болчу. Эч нерсе мындай кабыл албай калгам. Атаңыз өтүп кеткенде катуу мен мындай ыйлай алгам эмесмин да, атам неметкендечи, каза болгондо. Мен да оң колум аябай ооруп атат да азыр сиз сүйлөп аткандачы. Даже воздух жетишпей атат. Сахар болгондордо ушундай нерсе барбы? Воздух жетишпейби? Кээде ошондой болуп калат, одышка болуп калат. Дышка бар да, бир аз. Сахар биздин организмге кайсыл убакта келет? Сахар биздин организмге биздин жашоого мындай сладость деп коеюн. Сладость жетишпегенде тело сахар өзү денеге тартып алат да. Сиз жана айтып атпадыкпы, биз ата-энени эч качан сактай албайт экенбиз, ата-энеге эч качан жардам бере албайт экенбиз. Мен жашоомдо атам жок калды, атасы жок калды. Апаңыз барбы? Атасы жок калдым, атасы жок кыз болуп калдым, же жашоомдо атам жок калды, мындайча кемип калдым, бир жерим кемип калды деген ушундай ошол моменттерде көптөгөн сизде мындай кайгы болушу мүмкүн да. Ошонун айынан дагы сиздин тело дагы биз качан ойлонуп, аябай страдать этип, стресс болгондо, тело ошол моментте биз менен чогуу ойлонуп, чогуу стресс болот дагы. Анан так биздин жашообузга атабыз жетишпей атат. Ата эми мындайча негизги неме да, смысл жизни да, кандай айтсам, биздин жашообуздун бир бөлүгү да атачы. Атабыз кеткенден баштап уже бир нерсе жетишпеди деп туруп эле денеңиз ошону сахарды кошуп алган да, өзүнөчү ингредиент да. Сизге сунушум, биздин практикаларда жоксуз, курстарда. Атаңызды кой беришиңиз керек. Анан айтыш керек. Мен атама ыраазымын. Эң башкысы, атам мага эң кымбат менин жашоомду берди. Менин өмүрүмдү берди. Атам мени бул жашоого алып келди. Душанын
чечими менен душасынын, ата өзүнүн душасы менен бул жашоодогу полный өзүнүн алдына койгон максаттарын аткарып бүткөндө душа бул жашоодон кете берет да. Бири ооруйт, бири оорудан кетет бул жашоодон, бири башка ар түрдүү кырсыктар менен телодон душа чыгып кетиши үчүн телону ар түрдүү өлүмгө душар кылат да, ар түрдүү жол менен. Анан телодон душа чыгып кетет. Ал душанын чечими. Биз ата энебиздин чечимин, душасынын чечимин кабыл алышыбыз керек. Биз канчалык кабыл ала албай, орусча айтканда принимать этпей, түшүнбөй, эмне үчүн кетип калдың, жашасаң болот эле го деген сайын биздин жана башында айтып кетпедикпи, энергия жөнүндөчү. Энергиябызды полностью ошол жака сарптай беребиз. Телого дагы энергия керек, өзүбүзгө да энергия керек да. Биринчи очередь бизге өзүбүзгө керек, андан кийин алдыбызга койгон максаттарыбызга керек. Ошо энергиянын аздыгы анан сахар дагы келген да бизгечи. Ошон үчүн атаңыздын именно ошол өтүп кеткен моментке барып, атаңыздын элестетип алдыңызгачы, атаңыз менен сүйлөшүп, айтылбаган көп сөздөрүңүз калган да. Мисалы, претензия болгон, эмне үчүн эрте кетип калдыңыз, эмне үчүн бизди таштап кеттиңиз деген капачылыктар болгон. Мен эрте эле алдым го, мисалы 9 класс болгондо ошондо 15 жашыңызда калган болосузбу? Мен 16 жашымда эле атасыз калдым. Элдердин атасы жашап эле жүрөт го, сиз деле жашасаңыз болот эле го деген ушундай атага болгон көптөгөн претензиялар болушу мүмкүн. Ошолордун баардыгы сиздин ички дүйнөңүздө жана боль болуп эле жүрөт. Боль өзү гана жашай албагандыктан сахарды салып кошуп койгондо, чайга кошкондой элечи. Ачуу болгондо боль ачуу да. Сахарды кошкондо жашообуз бир аз кичине болсо да сладкий болуш үчүн сахарды телоңуз тартып алган, өзүнө кошуп алган. Ошон үчүн атаңызга айта турган болгу, мен атаңызга сүйлөп атам, ушунча денем чымырап, прям мурашки болуп, аябай жаман болуп атам. Действительно, у вас сизде даже полный телоңузда бар экен. Ошол нерсе биз кванттык поленин жардамы менен мен сизди сезем да. Бизди ошого үйрөткөн мастерлердичи ушунчалык көп нерсе бар экен, сиз айтат. Ошол нерсенин баары менен айтып, айта турган сөздөрүңүздүн баарын айтып, анан акырында биринчи претензияны айтасыз, капачылыктарыңызды айтасыз, полностью ыйлайсыз. Конечно, ыйлайсыз, көзүңүздү жума алып, мисалы, практика жасасаңыз болот. Мен мисалы пример кылып айтып коеюн, бирок биздин практикаларды жасап аткан кыздар самостоятельно жасай алат. Мен сизге мисалы айтып көрөйүн, жасап көрүңүз, болсо YouTube'да практикалардын жардамы менен жасап көрсөңүз болот. Ошол сыяктуу кылыпчы. Атага элестетип, полный айтып, претензия эчтеке калбайт, бүт баарын айтып, анан ата, мен ушундай сиз бул жашоодон кеткенде ушундай жан дүйнөм ушинтип ооруду эле, ушундай болдум эле деп туруп, сизге тиешелүү менин жан дүйнөмдөгү ооруну сизге ата кайтарып бердим. Анткени ал оору атага тиешелүү. Атадан келген болдордун баардыгын сиз өзүңүзгө алып алгансыз да. Ошонун баарын берип туруп, мен айтып аткан сөздөрүмдү түшүнбөй калсаңыз, запистен бир сыйра көрүңүз, хорошо? Мен записти сактайм. Полностью берип атага. Анан этегинде айтасыз: ата, сиз мага менин жашоомдогу эң башкы, эң негизги нерсени мага бергенсиз. Бул менин өмүрүм, бул менин жашоом. Сиз мени ушундай жакшынакай кылып бул жашоого жараттыңыз, мага өмүрүмдү бердиңиз, ден соолугумду бердиңиз, 6 сааным аман, акыл эсим баардыгы сонун, идеальный да, туурабы? Сизде баары жакшында жатканда. Инвалид эмессиз, ден соолугуңуз сонун, болгону эле энергияңыз ата жака кетип атат да. Ата, мен сизге ыраазымын, мага берген ушундай жашоо үчүн ыраазымын. Биз өзүбүздүн жашообузду такыр бактабайбыз, баалабайбыз. Мага ушундай сонун жашоого алып келдиңиз ата. Анткени бизди бул жашоого кабыл алган биздин атабыз. Биз атабызга келгенбиз. Биздин душабызды бул жашоого атабыз кабыл алган. Биз атабыз аркылуу келгенбиз бул жашоого. Деп полностью айтып, өзүңүздөгү жана сизден мурунку кызга айттым го, мен ыраазычылык жазыңыз деп. Сиз дагы ыраазычылык жазып, атага ыраазычылык айтасыз, анан сахарды айтасыз. Ата, бул сахар оорусу мага тиешелүү эмес. Мен сизге ишенем, сиз күчтүүсүз, ушул сахар оорусун сизге кайтарып бердим десеңиз,
атаңыз өзү трансформация кылганга энергиясы жетмек ушуну ашат. Атаңызга кайтарып бериңиз. Анан ыраазычылык менен кайтарып бересиз. И өзүңүздүн жашооңузга кетесиз. Хорошо? Анткени сиздин жашооңуз бул сиздин жашооңуз, атаңыздын жашоосу ал атаңыздын жашоосу. Атаңыздын чечимин, бул жашоодон кеткен чечимин ыраазычылык менен кабыл алыңыз. Түшүндүңүзбү? Баары жакшы болот сизде. 18 эле жаш экенсиз. Сахар оорусу 18 жашта тез эле трансформация болосуз да, мындайча сиздин жашооңуз эми эле башталып атпайбы? Сиз трансформация болгонго толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мен сахар болуп калдым, неге мынтим, неге деген сайын энергияңыз кете берет. Сиз азыр себебин билдиңиз. Мен даже диагностика азыр картадан деле жасасам деле уже сразу эле билдим. Же жасайынбы, картага салайынбы? Карточка менен көрөйүнбү? Практиканы сөзсүз түрдө жасашыңыз керек. Макулбу? Бизде ушунчалык практика жасаганга келгенде көп тоскоолдуктар боло берет. Бирок жасашыбыз керек. Ал бизге ушунчалык тез трансформация болгонго жардам берет практикачы. Атаңыздын папина дочка эмес белеңиз? Жакшы көрдүм. Сразу эле любовь деген чыкты да. Атаңыз өтүп кеткенде апага болгон капачылык жок беле? Бар болчу. Ошо бар экен да, апага болгон капачылык менен да иштеп коюшуңуз керек экен. Ушул убакка чейин апага дагы капачылыгыңыз бар экен. И вот именно кандай десем, сүйүүнү көбүрөөк иштешиңиз керек экен да, өзүңүзгө болгон сүйүү, атанын сүйүүсү, апанын сүйүүсү. Биз өзүбүзгө болгон сүйүүнү талаадан эле тартып албайбыз да. Биз ата-энебиз бул жашоого алып келгендиктен өзүбүзгө болгон сүйүү бизге атадан, ападан келет. Атага капа болдукпу, апага капа болдук, аларга претензия кылдык, аларды күнөөлөдүкпү? Биз уже алардан келе жаткан сүйүүнү, энергияны токтотобуз, тосуп салабыз. Ошондуктан алар менен иштеп, капачылыкты, таарынычты, күнөөлүү сезимди, претензияны баарын иштеп туруп, анан алардын сүйүүсүн алып, анан өзүбүз сүйүүгө толуп, өзүбүзгө болгон сүйүү менен көбүрөөк иштешибиз керек. Сиз өзүңүзгө болгон сүйүү менен дагы көбүрөөк иштеңиз. Түшүндүңүзбү? Записти да бир сыйра карап көрүңүз. Көп нерсе сизге түшүнүктүү болбошу, түшүнүксүз болушу мүмкүн. Анткени мен аябай көп маалымат берип койдум. Ушуларды бир сыйра да, бир-эки сыйра именно өзүңүзгө болгон, өзүңүз менен болгон записти көрүп, жакшылап түшүнгөнгө аракет кылып, анан биз менен байланышта болуп жатсаңыз болот. Түшүндүңүзбү? Канайын? Рахмат кайтканыңыз үчүн. Баары жакшы болот. Болбосо кийинчерээк разборго келиңиз, сахардын, диабетке. Өзүңүз менен практика кылып деле сиздики мен атага тиешелүү болгондуктан көбүнчө разборго родовойдон келсе болот да. Родовойго тиешелүү боюнчачы. Анткени биз практикаларда родовойго деген эми атабыздын атасы, чоң атабыз, чоң энебиз, там 7-чи, 4-чү, 5-чи чоң ата, там чоң эне, тайна, тайта ушулардын программасы менен өзүңөргө практика кылганда кире албайсыңар. Ага мастердин жардамы менен кириш керек да. Сиз атаңыз менен болушунча иштеңиз, апага болгон капачылык менен иштеңиз, андан кийин анан разборго келсеңиз болот. Түшүндүңүзбү? Ден соолугуңузду жакшылап караңыз. Анткени баардык нерсе биздин ден соолуктан, биздин таза ден соолугубуздан көп нерсе көз каранды. Ийгилик каалайм сизге. Ден соолук каалайм. Рахмат. Жакшы туруңуз. Рахмат сизге дагы. Келиңиздер анда дагы уланталы. Дагы бир диагностика кылат окшойбуз. Мен сиздер менен дайыма байланышта болгонго аракет кылам. Диагностика жасап турганга ушул сыяктуу. Дайыма түз эфирге катышып турганга аракет кылыңыздар.
көптөгөн маалыматтарды аласыздар. Буюрса 27, 28, 29 или 26, 27, 28 ошол 3 күнү мен практикум өтөм. Практикумда акысыз сабак болот, ал жакта жакшы практикаларды берем. Ал жакта 1,5 сааттан 1 саат 20 мүнөттөн сабак берем, буюрса 3 күн катарынан. Ошондо дагы сөзсүз катышканга аракет кылыңыздар. Көп маалыматтарды аласыздар акысыз. Так. Диагностика. Назирдинова Сайрагүл. Назирдинова Сайрагүл. Кана чыгыңыз, келиңиз. Чынымды айтсам, мен сиздерден аябай мындай неме алам да, сиздер менен баарлашкан сайын, эфирге чыккан сайын, эфирге чыгуу, ошондарга жол көрсөтүү мен үчүн да ушунчалык чоң сыймык. Мен баарыңыздарга ыраазымын, ушунчалык жакшы көрөм. Саламатсызбы же? Атыңыз ким? Саламатсызбы, менин атым Сайрагүл. Каяктан чыгып жатасыз? Менде Сурооңузду айта бериңиз. страхтар көп да, вот кичинекей нерсеге деле страх боло берет, тревожность боло берет да, вроде балдарым бар, семьям бар, тревожность, страх боло берет да, иногда даже вот бирдемкени ойлосом укта албайм. Ушундай, ушул страхтардан кантип арылсам болот? Ата-энеңиздерден ким бар? Коркок. Атам, апам. Ким ошондой? Өкөтөң ошондой? Коркок. Жок, коркок. Ушуну билбейт экенмин да, мындай. По-моему, апамда бар болуш керек. Билдирбейт сыртынан, аял көрүнөт, бирок мен ойлойм бар болуш керек. Ичинде көп тревожность, страх ушу апамда болуш керек деп ойлойм да. Көбүнчө страхты биз ата-энеден алабыз да. Кичинекей кезден эшикке чыкканда кийинип чык, этиятта, бир жака жөнөтүп атканда окуй, эмне болот экенсиң, эми кантип барып келет экенсиң, эми деп эле ушинтип ата-эне койрот го. Биз страхты ошол жактан алабыз. Ошондуктан страхтын өзүнүн практикасы бар, ошо менен дагы иштеп койсоңуз болот. Эми страх мындай айтканда бизди коргойт да. Этиятта деген мен кичинекей бирдемке жасап атсам да ушу получится, мне не получится, анан бирдеме жасайм, аягына чыкпайм, корко берем башташтан, жумуш деле бирдеме жумуш жасайын дейм. Коркуп эле эмне болуп калат, кандай болуп калат деп ошо страхтар менен албайм да. Даже вот элементарный жок, болбойбу. Жок, болобу, болбойбу, бир нерсени жумушту жасап атканда болобу, болбойбу деген ал неме? Өзүңүзгө болгон ишенич. Ишеничтин жоктугу эмес, эми ишеничиңизге ишенбейсиз да. Ишенич болот ар бирибизде эле, просто ошого дагы биз ишенбейбиз да. Кичинекей кезибизде мисалы ата-энебиз ой жасай бер, эчтеке болбойт да, ысыкка күйөсүң, сууга күйөсүң, ысык сууга күйөсүң, анан үшүп каласың, анан ооруп каласың дебей эле бизди жумшай берген болсо, кичинекей кезибизден эле иммунитет вырабатывается да. Анан кичинекей кезден эле этиятта колуң сындырып алба, идиш сындырып алба, колуңду күйгүзүп алба, анан жыгылып калба, чалым кетпе, анан мындай болбо десе, анда ошол кичинекей кезден эле уже бизге прививканы берип койгон, страх дегенчи. Ал ошо ата-энеден келген да. Ошон үчүн ошону ата-эне менен гана иштешибиз керек. Демек, бул жерде мындай деген бар да, лоялдуулук закону деген бар. Бизге биз ата-энеге таандык болуш үчүн алардын сөзүн угушубуз керек. Ал биздин программа бар да бизде, неосознанный программа и осознанный программа да. Биз билген, жана айттым го, 5% жашообузду башкарабыз өзүбүз. 95% биздин ата-энеден келген тарбия, ата-эненин өздөрүнүн жашоосундагы программалар, ата тектин программасы жана биздин мээбизге 5 жашка чейинки жазылган программалар бизди башкарат. 95%.
Эгерде биз 5% башкарганда биз анда давно королева болуп жашамакпыз да туурабы? Каалаган жашообузда. Кээде ушунчалык аракет кылсак дагы өзүбүздүн каалаган нерсеге жетпейбиз. Анткени биз болгону колубуздан 5% башкарыш керек. Ошон үчүн. Лоялдуулук законунда деген бул ата-энеден окуй, этият бол, мынтпе, тигинтпе деп атып койнек болуп калганбыз да, коркобуз. Ошол менен иштешибиз керек дагы. Анан страх кимге таандык болсо, кимден алган. Эми мен азыр бияктан сүйлөшүп бүткөндөн кийин эстеп көрүңүз. Кимден ушундай сөздөрдү көп укканмын? Ападан, атадан. Эстеп көрүңүз. Страхты кимден алган болсоңуз, ошого бериш керек. Ападан алсаңыз, апа ыраазымын эмеске, сизден алган страхтарым ушул убакка чейин менин жашоомду коргоп келди. Ал программанын негизги максаты эмне? Бизди коргош керек, бизди өлтүрбөш керек, выживать этишибиз керек. Биз эчтеке, мисалы, алдыбызга койгон максатыбызга жетпесек дагы, зато биздин эмебиз? Тирүүбүз. Барбыз, ач отуруп, айнан ач отурсаң да тынч отурчу дей берет го биздин балдарыбыз. Ач болсок дагы зато барбыз да, тынч отурабыз. Ошон үчүн бул страхтын программасын биз ыраазычылыгыбыз менен атабыздан алсак, атабызга, апабыздан алсак, апабызга беришибиз керек. Страх ошол жактан келген. Көбүнчө ошол жактан келет. Же жашообузда жанагындай чөйрөбүздө ар түрдүү адамдар болот. Вечно эле коркуп эле, мынтиш керек, тигинтиш керек. Мисалы, бир жакын подружкаңыз болушу мүмкүн да, вечно эле коркуп эле, вечно ушундай адамдар болот го. Жакын болсо, ал да лоялдуулук закону менен, мен тиги подружкам менен окшош болуш үчүн, тиги подружкам жанында жүрүш үчүн, мен ошого таандык болуш үчүн, мен да подружкама окшогон коркок болушум керек дейт дагы. Биздин жана 95% неосознанный, бизге көрүнбөгөн, байкалбаган программа сразу ошол страхтарын көчүрүп алат да, анан биздин жашообузда колдонот да. Страхтычы. Ошон үчүн эстеп көрүңүз, кимден алгансыз, кимден ушундай сөздөрдү көп уккансыз, ким ушундай жашоосунда алдыга кете албай атат, башкара албай атат өзүнүн жашоосун, бир нерсени баштагандан коркот. Мисалы, бизнести ойлонобуз, бизнес ачам дейбиз дагы, бизнести баштайлык деле коркуп калабыз уже. Банкрот болуп калсамчы мен депчи. Ал деле ошол страх, ал деле дагы бир жерден бир программа бирөөнүн айткан сөзүнөн эле алып алабыз да. Ошон үчүн коркуп беребиз. Страхты кимге тиешелүү болсо, ошол адамга эле ыраазычылыгыбыз менен денебизге сиңет, ал дагы баардык нерсени биздин денебиз сиңирип алат. Денебизден чыгарып туруп эле беришибиз керек. Бунун атайын практикасы бар, конечно, трансформация курсунда келсеңиз, анда көрөсүз. А так мен азыр сизге айткандай кылып эле иштесеңиз болот. Түшүндүңүзбү? Апам мектепте эле практика жазып берет, кое страхты бердим деп берем да, Ооба. Мен YouTube каналымдагы практикаларды көрүп туруп эле, ошол жактагы лоялдуулук практикасы бар бекен же жок бекен көрсөңүз болот сабактардан. Ошол жактан алып туруп эле жазсаңыз болот. Чувство вины деп чыкты сиздики. Күнөөлүү сезим бизде кайсы убакта болот? Көбүнчө балдарым менен атнашып. Күнөөлүү сезим мындай болот да. Күнөөлүү сезим бизде мындай кайсы убакта пайда болот? Мисалы, апам аябай коркок болгон, мен коркок болбой, аябай мындай смелая болуп калсам, анда мен апамды тартпай калганым үчүн деп өзүбүздү күнөөлүү. Ошол күнөөлүү сезбеш үчүн биз дагы апабызга окшош болуп алабыз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө апага ыраазы болуп туруп, анан өзүбүздү күнөөлүү сезбей беришибиз керек. Күнөөлүү сезим менен да иштешиңиз керек экен да. Сиз бирок күчтүү аял экенсиз. У вас есть сила, күчүңүз бар экен. Сила, сильная женщина. И мама тоже. Мама, кажется, уже только страх тоскоолдук кылат. Внутри, по-моему. Страх бар, ошо страх тоскоолдук кылат экен. Бул возможно родовойдон келген деле болушу мүмкүн. Мисалы, тайнеңиз ушундай болушу мүмкүн. Кайтада эме чувство. Эгер ата жактан болсочу. Чувство винаны дагы апага ыраазычылык менен беришибиз керек да. Программаларды өздөрүнө беришибиз керек. Түшүндүңүзбү? Ошол менен иштеп коюңуз. Акырындан баары жакшы болот. Рахмат. Страхка биз ыраазы болушубуз керек.
и ошол страхты берген ата энеге ыраазы болуптур эле, анан кийин беришибиз керек. Любой нерсеге ыраазы болушубуз керек. Мисалы ушунчалык кыйналсак, бул нерсе дагы бизге жөн эле келбейт. Катуу ооруп калсак деле жөн эле келбейт. Баардык нерсенин бир бизге бере турган смыслы бар да. Ошол смыслды берип жатканым үчүн мен ыраазымын деп эле кабыл алып, ыраазы болуп, анан кимге тиешелүү болсо ошого берип коюш. Анткени бизде ошо 95% программа башкарып атпайбы ошо. Анткени бизге керек. Да, чувство вины берсек болот, страхты беришибиз керек, капачылыкты беребиз, күнөөлүү сезимдерди. Баары тең эле ошол жактан энергия менен кошо келген нерселер да. Энергия менен баары мындай. Мисалы арыктан кандай суу акса, ал жерде эч ким талдабайт да, мусордон таза суу, жаман суу деп эле алып келе берет. Ошол сыяктуу эле энергия деле алып келе берет. Анын арасында жанагындай программалар да келе берет да, кошо эле чана. Лоялдуулук программасы таандык болуш үчүн мен ушундай болушум керек деп эле ала беребиз да, баарын тең элечи. Түшүндүңүзбү? Рахмат сизге кылганыңыз үчүн. Келип туруңуз эфирге. Ийгилик каалайм. Так, азыр сурап атышат, кайсы күндөрү сабак болот? 26, 27, 28 же 25, 26, 27. 3 күн катарынан акысыз сабак болот. Сиздер менен акысыз сабакты өтүп, ал жакта практикаларды берем ар түрдүү. Практика менен иштегенди үйрөнөсүздөр. Анан суббота күнү болбосо дагы жумасына жок дегенде бир жолу сиздер менен ушундай түз эфирге чыгып, практикаларды өтүп, диагностикаларды жасап, акысыз дайыма сиздер менен болгонго мындан ары аракет кылам. Буюрса сиздер үчүн мен кызматтамын. Чувство вины өлгөн адамга кантип беребиз? Келиңиздер, эми суроолорго жооп берели. Чувство вины өлгөн адамга кантип беребиз? Мындай да. Бекеринен кванттык поле деп аталбайт. Кванттык поледе адам бул жашоодо жашайбы? Адам бул жашоодо жашабайбы? Адам бул жашоодо барбы, жокпу? Эч кандай маанини ээлебейт. Кванттык поледе биздин адам болуп жаралгандан баштап жашаган, мындайча айтканда таш доорунан баштап жашап келген биздин ата тегибиз, эне тегибиздин программасы кванттык поледе калып кала берет. Алар канча кылымдар бою жашаган туура, бирок кеткен да, бирок кванттык поледе маалыматтар калат. Ошондуктан кванттык поленин жардамы менен сиздер байланышка чыгат десе эле ойлобоңуздар, прям карап көрүп туруп сүйлөшөбүз, жок. Биз алар менен сезим менен байланышып, сезим болгону сезим, кванттык поледе сезимдер иштейт. Сезимибиз менен байланышып, аларга программаларды ыраазычылыгыбыз менен адашып келген жанда страх, обида, жанагындай оорулар, бизге ар түрдүү болгон тоскоолдуктарды ыраазычылыгыбыз менен берип, аларга кайтарып берип, өзүбүзгө тиешелүү душабыздын келген максаты менен жашасак болот. Ошондуктан адам баласы бул жашоодо, ата энебиз бул жашоодо барбы, жокпу, чоң атабыз, чоң энем өлүп калган, кантип кечирсем болот дейт. Биз эч качан чоң өзүбүздүн ууларды кечиргенге акыбыз жок. Биз аларга болгону бизге жасаган кандай мамиле болсо дагы ошол мамилесин туура кабыл алып, биз аларга ыраазычылык менен айтабыз. Кандай мамилеси болсо да ыраазычылык айтабыз, нааразы болсок нааразычылык айтабыз, капасычылык айтабыз. Бирок этегинде келип туруп эле ыраазычылыкка келишибиз керек. Бизди апабыз менен атабыз мисалы аябай уруп, прям тарбияласа дагы, алар бизге сүйүүсүн именно уруп берген. Болгону сүйүү беришкен. Бирок сүйүүнү урган жол менен, урушкан жол менен, жакшы көрүү жол менен, ар түрдүү жол менен берген. Бирок алар эмне кылса дагы бизди сүйгөн. Сүйүүсүн болгону ар түрдүү жол менен билдирген. Ошон үчүн биз аларга ыраазычылык айтышыбыз керек. Жок, азыр практика бул күнү болбойт. Практикум деп бизде 3 күн өтүлөт. Ошондо мен силерге атайын практика берем. Ошондо жасайбыз чогуу. Панический атака эмнеден болот дейт. Панический атака бул ата эненин жан дүйнөнүн бүтүндүгү болот. Жан дүйнөнүн бүтүндүгү бул ата энебиздин бири менен болгон мамилесинен, бизге берген тарбиясынан, бизге эгерде бүтүндүктү берсе, азыр бир аз туруп турсаңыз, эсептигүз ба?
Эгерде ата энебиз бизге сенин атаң жаман, сенин апаң жаман деп бизге ар түрдүү программаларды бере берсе, анда биз атам жаман экен, мен жаман экенмин, демек мен дагы жаманмын деп туруп эле өзүбүздү кабыл албайбыз. Жана бизге берген ар түрдүү сөздөр, жаман сөздөр, жакшы сөздөр, ошонун айынан эле биз панический атака. Мындайча айтканда биз жарымыбыз оң жагыбыз ата, сол жагыбыз апабы бүтүн болбой калабыз да, анан кийин шатат ете беребиз. Же жарымыбыз жок, же вообще эле жокпуз. Ошон үчүн бизде көбүнчө панический атака, депрессия ошондон болот. Менин тайнем апамды төрөгөндө каза болуп калган. Апам рактан каза болду мээсинен. Быйыл сиңдим боордун рагынан каза болду дейт. Булар лоялдуулук. Апам эрте өтүп кеткен, апам мындай болгон дей берип, апасынын аркасынан кетет. Апам эрте өтүп кетти деп сиңдиңиз дагы боорунан рак болот. Мындайча айтканда, апабызды биз жана айтып өттүк го башында, сактай албайбыз. Аларга эч качан алыбыз жетпейт. Анткени биз алардан кичинекейбиз, алар бизден чоң. Биз аларга ыраазычылыгыбыз менен кайрылышыбыз керек дайыма. Лоялдуулук законунда дагы иштеш керек. Апа, мен сизге таандык болуш үчүн ойлогонмун, мен дагы сизге окшоп рак болушум керек эле деп. Бирок мен рак болбосом деле апа сизге таандык экенмин. Ушул сыяктуу практиканы жасаш керек. Түшүндүңүздөрбү? Практика жана разбор менен практика көп жерде жардам берет. Гормондор эмнеге нарушение болот? Менде нерв гормону көтөрүлө берет. Бул боюнча да бирок диагностика жасаш керек. Эгерде нерв боюнча нарушение болгон болсо, гормонуңуз бул дагы эмнени көп ойлонгон нервтенесиз, капа болосузбу, таарынасызбы, күнөөлөйсүзбү, именно эмнени көп ойлоносуз, ошонун айынан сизде нерв оорусу пайда болгон да. Ошон үчүн мээрим жок дейт. Эмнеге мээрим жок, түшүнбөй калдым. Ата эмнеге таштап кетет дейт. Ата эмнеге таштап кетет деген суроого мен мындай жооп бермекмин. Ата эң башкысы сизди бул баланы бул жашоого алып келет. Бирок сүйүүсү менен, таза сүйүүсү менен баланы бул жашоого кабыл алат. Бирок бул жашоого келгенден кийин ата балага энергия берип туруш керек. Эгерде атанын бул жашоого баланы дальше чоңойтконго энергиясы жетпесе, айтат да, балам, менде сага бере турган энергия жок. Капа болбо мага. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Эптеп бирөөлөрдөн энергия алып жансак да, дейт дагы ата баланы таштап кетет. Эгерде ал ата баланы таштап кетпесе, баланын энергиясын алып таштайт. Бирок атабыз бизди таштап кетсе дагы бизди жакшы көрөт. По-любому жакшы көрөт. Жан дүйнөсү менен берилип жакшы көрөт. Аларды таштап кеткени үчүн күнөөлүү сезим болот дагы бизге кайра кайтып келбейт ата. Ошон үчүн атанын бул жашоого бизди алып келген үчүн ыраазычылык айтып, бизге берген сүйүүсү болгон үчүн, бизди бул жашоого алып келген үчүн, эң башкысы бизде эмне? Өмүр жашоо. Ошон үчүн тирүүбүз тирүүчүлүккө алып келди. Бул жашоого алып келди. Ошого ыраазычылык айтып, ошо менен өзүбүздүн жашоого кетсек болот. Практикалардын жардамы менен атага барып, атанын чоң атасынан же ата тектен энергия алып, дальше өзүбүздүн жашообузду улантсак болот. Эгерде ата тирүү болгон болсо, анда ата менен сөзсүз түрдө байланышыш керек. Ошондо биздин жашообузда көп нерсе болот. Так. Диагностикабыз бүттү. Мен өзүмдү тапканга жардам бериңиз, жардам берип мага диагностика кылып бериңизчи дейт. Алина Таштанбекова. Сиз өзүңүздү тапканга көп практикаларды жасаңыз. Эгерде практика жасаганга дагы жардам бербей жаткан болсо, анда выгода. Почему? Эмне үчүн сизге результатка жетпегенге, өзүңүздү таппаганга выгода бар. Кандай выгодаңыз бар? Кандай сизге бул нерсе эмне пайда алып келет? Мындайча айтканда, биз өзүбүз чоң адамдардын жашоосуна келгенбиз да, туура. Чоңойдук, бирок биздин жан дүйнөбүз кичинекей эле бала бойдон. Дагы деле апа менен атанын сүйүүсүн алгысы келип эле, лялечка болуп эле, мен колуман келбейт, я не знаю, я ничего не знаю, мен жашай албай атам дей беребиз да.
менде болбой атат, что мен кичинекей болбой атат, результатка жетпей атам дей беребиз. А эгерде биз чоң атаммын мен мынча жашка чыктым, мисалы 35ке чыктым. Мен жашоому өзүм жооп берем. Менин жашоом менин колумда. Мен ошол результатка жетем деген чечимди кабыл алып, алдыбызга койгон максаттарга ишенип, өзүбүздүн күчүбүз жетерине ишенсек, өзүбүзгө уруксат берсек, анда биз жетебиз. Биздин результатка алдыда койгон максаттарыбызга жетпей жатканыбыздын себеби болгону бул биздин детский садтан чыга элекпиз. Детский садтан чыгыш керек. Взрослый адамдардын жашоосуна келишибиз керек. Ата-эненин сүйүүсүн алыш керек. Бергиси келбейби? Тереңирээк кирип көрүш керек. Эмне үчүн бербей атат? Демек, алар биздин энергиябызды алып атат кайра. Бизге бергендин ордуна. Ошон үчүн эле биз дагы деле ата-эненин сүйүүсүн алгыбыз келип эле, байкуш болуп эле, жумушубуз болбой эле, же мамилебиз болбой жашоодо кыйналабыз, результатка жетпегичтин дышында. Так. Дайыма карыздар болуп жүрүү эмнеден? Дайыма карыз болуп жүрүү бул себеби ар түрдүү. Мисалы, сиздин бир кетирген күнөөңүз болушу мүмкүн. Өзүңүз дайыма мен мындай нерсени туура эмес кылып койдум, мен ушундай нерсеге күнөөлүүмүн, мен деп өзүңүздүн эч кимге айтпаган секреттериңиз болушу мүмкүн, эч кимге айтпаган күнөөлүү сезимдериңиз болушу мүмкүн. Ар бир адамдын өзүнүн тайна секрети болот, эч кимге айтпаган. Ошол именно ошол тайна секрет, күнөөлүү сезим ийгебай көп энергияны алып кетет дагы, анан биздин энергиябыз мындайча минуста болот дагы, анан жашообузда дагы акчабыз минуста болот. Эгерде ошондой нерсеңиз болсо, ошол нерсени бирөөгө айтпасаңыз дагы, бирөөгө тааныбаган бирөөгө айтпайсыз, вообще өмүрүндө көрбөгөн бирөөгө айтып, мындайча сыртка чыгарып салыш керек. Дагы бир себеп болушу мүмкүн, биз элибиз айтылат дайыма ата-энебизге карызбыз деп эсептейбиз. Ата-энебизге биз карыз эмеспиз, ата-энебизге биз ыраазычылык менен кайрылышыбыз керек. Ата-энебизге карызмын деген программаңыз болсо, анда сөзсүз түрдө ошол программа менен иштеш керек. Вот биздин карыз болгон себебибиз күнөөлүү сезим, анан ата-энеге карызмын деген, анан ата-энебизди спасать эткен болот. 3 негизги себеп болот. Ушул себептер болгон болсо, анда биз карыздан оңойлукмен чыга албайбыз. Ошол менен иштеш керек. Так, разборго жазылсам болобу? Кайсыл убакка жазылуу болуп жатат? Мен азыркы убакта разбор жүргүзбөй эле турам. Бирок менин жардамчыларым бар. Менден чыккан, мен менен чогуу разбордо жүрүп, бирок академиядан, Международный академия мастер разборовтон окушуп, ошол жака барып окуп, мен жөнөтүп аларды да. Алар ал жактан окуп, дипломдуу мастер разборов болгондор бар. Именно ошол кыздарга эгер директке разборго жазылгым келип жатат деп директке номериңизди калтырсаңыз, биздин менеджерлер сиз менен байланышып, биздин мастерлерге жөнөтөт. Так, каза болуп калган чоң энемдин кантип кечирсем болот? Ыраазычылык айтасыз чоң энеңизге. Саламат болуңуз дейт. Саламат болуңуз. Так. Түштүбүнө өлгөн адам кантип берет? Түшүнүңүздөр, Апама ыраазычылык бергем сөз менен эле дейт. Азаматсыз апага ыраазычылыкты биз өзүнө айтсак, анда вообще сонун болот. Апа, мен сизге ыраазымын, сиз мени ушинтип төрөдүңүз, бул жашоого алып келдиңиз, апа, сиз деген мага эң башкысын бердиңиз, менин 6 саным маман акылдуумун деп апабыздын өзүнө айта алсак, анда вообще сонун болот. Азыр бул жакшынакай балага турмушка чыккан, бирок 2 жолдо турабыз, ортодо кызыбыз бар. Жарашканга аракет кылышыңыз керек. Менде страх, чувство вины бар, разборго жазылсам болобу дейт. Жаткан эже чоң апам кичинекей кезимде аябай каарын көргөзүп, негатив сөздөрдү мага көп айтчу. Сен жыргатпайсың, жетим балага тийип эле жыргабасаң, сени нормальный бала албайт деген сыяктуу сөздөрдү көп айтчу. Именно ошол чоң энеңиз айткан сөздөрдүн баардыгын, чоң энеңиздин өзүнүн жашоосундагы болгон негативтерди эле биз негативтерди эң слабый адамдарга беребиз да. Мисалы, балдар байкуштар слабый да. Балдар бизге кайшы айтпайт. Мисалы, жумуштан аябай чарчап, же бирөө менен урушуп, же бир нерсе оң келбей калса, келебиз дагы болгон каарыбызды балдарга чачабыз.
сен мынтпайсың, сен тигинпейсиң деп балдардан чыгарабыз эмоциябызды. Анткени биз эмоцияны чыгарганды билбейбиз. Тиги адамдарга айта албайбыз эчтекени. Үйгө келип алып баладан, күйөөдөн же аялдан чыгарабыз. Бул болгону сиздин чоң энеңиздин өзүнүн жашоосундагы эле эмоциялары, өзүнүн жашоосундагы өзүнүн программасы. Сиз Айзада Төрөбек, Айзада Төрөбек кызы экен, Айзада Төрөбек кызы, сиз чоң энеңизди алдыңызга элестетип, чоң эне бул программалар сиздин программаларыңыз, сиз ушул айткан сөздөрдүн баардыгы мага эч кандай тиешеси жок. Анткени мен жашоомдо бактылуу болгум келет, нормальный балага турмушка чыккым келет деп туруп, чоң энеңиз айткан сөздөрдүн баардыгын өзүнө берип салыш керек. Ыраазычылыгы менен кайтарып беришиңиз керек и ыраазы болуш керек. Кадимкидей денеңизден чыгарасыз да, бери сезим менен сезиш керек. Ошол моментте ушу программалардын баары чыгып кетип аткан. Пайдалуу маалымат берип жатасыз дейт. Рахмат, Махаба. Мага дагы диагностика жасап бериңизчи, буюрса дагы жасайм. 15 жылдан бери төрө албай жатам. Анын үчүн атама кечирим сурашым керекпи? Жок, эмне үчүн атадан кечирим сурашыңыз керек? Төрө албай жатканыңыздын себебин билишиңиз керек. Диагностикага келсеңиз болот, разборго келсеңиз болот. Ар түрдүү себеп болушу мүмкүн. Кайдан окуса болот? Мен да психолог болгум келет. Сезим, эгерде психолог болгуңуз келсе, анда мага директке жазсаңыз, психолог болгум келет, окугум келет. Мен сизге атайын ссылка берем, академияга жөнөтөм, и ошол жактан психолог болсоңуз болот. Мага окшогон. Так. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Абдан жакшы көрөбүз. Рахмат, ыраазымын. Мен да жакшы көрөм баарыңыздарды. Кайсы числода өтөсүз? Кайталап коюңузчу, айттым, келе жаткан. Пятница, суббота, воскресенье. 25, 26, 27, 27, 28, 29. Так. Азыр 20-дан 10 өткөндө токтотобуз. Эфир сакталат. Буюрса көрсөңүздөр болот. Мен 1 жыл мурун күйөөм каза болуп калган. Мен өзүмдү аны сактай албай калганыма өкүнөм. Анын ооруп жатып калган моментти такыр унута албайм. Көрдүңүзбү? Бул такыр туура эмес. Толгонай. Жолдошуңуздун душасынын чечимин кабыл алыңыз. Жолдошуңуздун сизге таштап кеткен жакшы күндөрүнө ыраазычылык айтыңыз. Жолдошуңузга ыраазычылык айтып, жолдошуңузду кой бериңиз. Анткени биз бул жашоодон өтүп кеткен адамдарды эгерде кой бербей, кечки ошону эстеп, ыйлап, жабыркай берсек, энергиябызды ошол жака жумшайбыз дагы. Анан жашообузда алдыга жыла албайбыз. Аркабызды карап жашайбыз. Биздин балдарыбыз бар, биздин алдыбызда деген толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Биз тирүүбүз, биз жашашыбыз керек, туурабы? Өлгөн адамдарды ыраазычылыгыбыз менен кой берип, өзүбүздүн жашообуз менен жашаганыбыз жакшы. Анткени биз мисалы ооруганды да, ийгиликсиз болгонду каалабайбыз. Биз алдыбызга койгон максатыбызга жеткибиз келет, ийгиликтүү болгубуз келет, бул жашоонун рахатын көргүбүз келет, бул жашоодогу максатыбызды аткаргыбыз келет. Көптөгөн максаттарыбыз бар. Фокусубузду ошол алдыбызга, жашообуздун алды жакты карай жашашыбыз керек. Арка жакты карап жашабай. Мисалы биз жолдо кетип атканда алдыбызды карабай, карап бассак нормальный болсобуз, а эгерде аркабызды карай бассак эмне кылабыз? Эчтеке көрбөйбүз да жашоодо, туурабы? Бир нерсеге чалынабыз, жыгылабыз. Анан эмне болот? Бизге обидно болот. Ошол сыяктуу эле биз бул жашоодон өтүп кеткен адамдарды кой бербей, аларды ойлоп, аларга энергиябызды кетире берсек, жашообузда дагы аркабызды карап баскандай жашайбыз дагы. Ар нерсеге чалынабыз, жыгылабыз, кыйналабыз, энергиябыз көп нерсени, энергиябыз эч нерсеге жетпейт. Ошондуктан аларды ыраазычылык менен кой берип, аларды алдыңкы жашоонун жашооңузду алдыга карай буруп, алдыңыздагы балдарыңызга бериңиз энергияңызды, максаттарыңызга бериңиз, жашоонун кызыкчылыгын табыңыз, рахатын көргөнгө аракет кылыңыз. Алды жакты карай жашаңыз, арка жакты карай жашабаңыз. Түшүмдө каза болгон тайкем жаныман кетпей ээрчип жүрүп алды дейт. Тайкеңизге болгон кандай привязанность бар? Эмне үчүн ээрчип жүрүп алды? Ошолорду билишиңиз керек, сурашыңыз керек. Тайке, эмне үчүн сиз менин жанымда жүрөсүз? Эмне үчүн мага эмне деп айткыңыз келет? Может, бир нерсе айткысы келип аткандыр.
энергия келе берет да, энергетический адамдар дайыма биздин кванттык поледе бар да, ошон үчүн тайкеңизден сурап, түшүмүңүз болбосо деле, реальный мирде деле сурасаңыз, инсайт болуп келиши мүмкүн. Мен сиз менен тааныш болгоныма ыраазымын. Мен сизди жакшы көрөм. Нур Шырдак дейт. Ыраазымын сизге дагы. Мен да сизди жакшы көрөм. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Менин күйөөм дагы болуп алды. Бул эмнеси дейт. Менин күйөөм дагы болуп алды дейт го. Ким күйөөңүз болуп алды? Жылдыз. Тайкеңизби? Возможно, было какое-то сексуальное влечение. Сүйлөшүңүз. Болушунча коркпой, тайкеңиз менен сүйлөшүп, тайкеңизди кой берип, мен сизге ыраазымын деп туруп, тайкеңиз менен болушунча өзүңүздүн айткыңыз келген сөздөрдүн баарын айтып, тайкеңизди кой бергенге аракет кылыңыз. Кантип турмушка чыксам, кантип турмушка чыгуу боюнча фокусировка жасаса аябай жакшы жардам берет. Прям турмушка чыгып атканыңызды элестетип, ушунчалык бактылуу болуп, балдарыңыз менен жашап, прям ошолорду элестетип, фокусуңузду ошол жака коюп, энергияны ошол жака кетирсеңиз, анда сиз каалагандай жашоо болот. Мен самооценкамды көтөрө албай атам, пожалуйста, жардам бериңизчи дейт. Самооценканы кыздар атасы аркылуу көтөрөт, балдар апа аркылуу көтөрөт. Эгерде атаңыз сизге дайыма кызым азаматсың, молодец, менин кызым кыйын, менин кызым мынандай, менин кызым колунан баары келет деп турган болсо атаңыз, анда сиздин самооценкаңыз тез көтөрүлөт. Ушундай практиканы жасасаңыз болот. Эгерде ойго сенин колуңан келбейт, сен мынтпейсиң, тигинтпейсиң деген болсо, анда самооценкаңызды атаңыздын, мындайча биз атабыздын вниманиясын алыш үчүн самооценкабызды неме кылабыз да, өзүбүздүн кыйындыгыбызды көрсөткүбүз келет атабызга. И атабыздын бизге жакшылап мактап атканын элестете беришибиз керек. Балам менен эч келишпейт дегендерге дейт. Түшүнгөн жокмун суроону. Кандай балам менен эч келишпейт дегендерге кандай? Таңгамал. Болбосо түшүңүздө сүйлөшүңүз, жеңиңизде сүйлөшүңүз. Мен акча тапкандан корком. Акча тапкан боюнча бул биздин ата тектен келген болушу мүмкүн. Ата текте бир акчанын айынан же бир байлыктын айынан ата тегиңизде же эне тегиңизде өлтүрүп кеткендер бар, возможно. Мүмкүн акчанын айынан жабыркагандар бар. Ошон үчүн ошол жакты изилдешибиз керек да. Айым 6-0 курсунда окуп жатам. Практикалар аябай жакты, аябай жеңил деп калдым. Сизге ыраазымын, ишиңизге ийгилик дейт Жапар айжы. Рахмат, ыраазымын. Азаматсыз трансформация 6-0 курсунда окуп жатам дейт. Ыраазымын. Сонун диагностикага да катышып, дагы да узартып, мисалы азыр 50% скидкасы менен сиздерге дагы да көп ийгиликтер жаратсаңыздар болот. Бир досум аябай кыйналып жүрөт, баласы менен келишпей. Баласы менен келишпейби? Баласы менен келишпеген кандай болот мындай да? Биз балабызга энергия бергендин ордуна кээде балабыздын энергиясын алабыз. Ошондо бала бизден качат, бала биз менен урушат, бала биздин сөзүбүздү укпайт. Биз балабызга энергияны беришибиз керек. Демек, подружкаңыз өзүнүн ата-энесинен албай эле баладан алып аткан болушу мүмкүн да. Өзүнүн ата-энесинен алып, анан балага бергенде бала ошондо бизге өзү тартылып баштайт. Балалуу болгондон да корком, бирок балалуу болгум келет. Сизде страх бар экен, көбүрөөк эле страхпы? Сооданы жакшы кылыш керек. Кылыш керек эмес, сооданы жакшы кылгым келет. Рахат алыш керек. Сооданы жакшы кылып, эмне деген рахатка жумшагыңыз келет? Негизги түпкү максатыңыз эмне? Соодадан келген акчаны каяка жумшагыңыз келет? Ошол максатты коюшуңуз керек. Биринчи келе турган максат, анан акча өзү келет. Мен үйдө жумуштан келгенден иш кылам деп келем, бирок эч нерсе кылгым келбей калат. Энергия жетишпейт. Ата-энеден энергия алышыңыз керек. Психология, долгой депрессии зрением начарлады. После долгой депрессии зрением начарлады. Психосоматика боюнча көздүн көрүүсүн кантип жакшырсам болот? Жашооңузда эмнени көргүңүз келбейт? Эмнени көргүңүз келбеген? Көздүн зрениясы именно биздин бир нерсени көргүбүз келбегенде зрениябыз начарлайт. Рахмат. Мен баарыңыздарга ыраазымын, баарыңыздарды жакшы көрөм. Убактыңыздарды бөлүп, көңүл бөлүп отурганыңыздар үчүн мен сиздерге ыраазымын. Буюрса кийинки жума дагы сиздер менен эфирде чогуу болом.
Мен баарыңыздарга ыраазымын. Келип туруңуздар, көп суроолорду аласыздар, инсайттарды аласыздар. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Дайыма биз менен чоң болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Эфир сакталат. Так.